Салам достор, сиздер Дотор брикасын көрүп жатасыздар. Бул күн тарыхтын барагында кандай окуялар менен бай экендигине чогуу назар салсак. 1934-жылы Кыргыз Республикасында мамлекеттик китепкана уюштурулган. Жаңы уюштурулган биримдикке Фрунзе борбордук китепканасы менен мамлекеттик пландоо караштуу илимий китепканалар коюштурулган. 3-июнь күнү 2004-жылы Бельгиянын Уикле шаарчасында дүйнөдөгү эң терең бассейн ачылган. Ал Немо 33 деп аталып, тереңдиги 33 метрди түзгөн. 1941-жылы музыкалык драма театры мамлекеттик деген статус алган. Кыргызстандын музыкалык маданиятынын борбору 1937-жылы Фрунзе шаарында Кыргыз мамлекеттик театрынын базасында музыкалык драма театры болуп түзүлгөн. 1972-жылы экс-президент Аскар Акаевдин улуу кызы Бермет Акаева Ленинград шаарында жарык дүйнөгө келген. 1989-жылы номер 61 физика-математика мектебинин алтын медалы менен аяктаган. Ал эми 2003-жылдан тартып Кыргызстанда Агахан фондунда эмгектенген. Бул күн тууралуу маалыматтар сиздерге эбегейсиз пайдалуу жана кызыктуу болду деп ишенебиз. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Санат телеканалында Таңкы Кыргызстан. Кызматыңыздарда мен Бакчар Асаналиев. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин бүгүнкү алгачкы коногубуз бул инсан жөнүндө айта берсек сөз түгөнбүз. Себеби дегенде бул инсан көптөгөн кинолорду, көптөгөн сериалдарды, көптөгөн мультфильмдерди которуп, жаш өспүрүмдөрдүн жүрөгүнөн орун алган десем жаңылышпайм. Биздин коногубуз Айнаш Аширова. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кандайсыз? Жакшы. Кандай келип алдыңыз? Жакшы келип алдым. Негизи көпчүлүк инсандар сизди мындай тышкы келбетиңизден эмес, үнүңүздөн тааныса керек. Эми тышкы келбетимден деле таанып атышат. Көп жерден ошо тышкы келбетимден эле таанып атат. Кээ бирөө болсо ошо мени өзүмдү карап туруп анан кийин үнүмдөн таанып коюп атат. Мен каяктан көрдүм эле. Анан мен сүйлөсөм эле, эми түшүндүк деп анан кийин сиз деген мультфильмди озвучка кыласыздар деп ошо үнүмдөн да кээде таанып коюш. Жакшы. Ушу негизи Кыргызстандагы эң мыкты, эң алгачкы мындайча айтканда озвучка кылган инсандардын бири болуп саналасыз. Буга келүүгө эмне себеп болуп калды, айтсаңыз? Мен муну кички чагымдан эле ошо жанакы жаныбарлардын үндөрүн туурап, анан кийин көбүн эсе жанакы бакалар көп болот эмеспи? Кайсы жерге барсаң эле бака чардап жатат го. Ошо бакалардын чардаганын угуп алып, бакылдаганын угуп алып эле ошону туурай берчүмүн. Анан ар бир эле короодо сөзсүз түрдө жана тоок деген бар да. Ооба. Анан корооздор, тооктор, жүжөлөр чуркап жүрүп баягы үн чыгарганда мен ошолордун аркасынан жүгүрүп эле анан кийин ошолордун үндөрүн туурай берчүмүн. Анан кийинчерээк ошо ата-энем да ошону угуп калып, ой бул жаныбарлардын үнүн туурап бул артист болот го деп күлүп калышчу да. Анан бир күлкүнүчтүү бир нерсени айтып берейин. Бир жолу ошо кой тууп калып, анан кийин апам эмеге ороп тиги ящикке салып коюптур. Анан кийин ал энесинен ажырагандан кийин сөзсүз түрдө баягы энесин чакырат экен да. Анан такыр жагы тынбай койду да. Мен дагы анан кийин ошо ящиктин түбүнө отуруп алып, ал маараса мен да кошо маарап, туурап анан кийин ошентсем анда тиги апамдын үнүн угуп калдым да. Ой, тиги такыр эле жагы жанып эле эметпей атат, тиги кооз эмне болуп атат? Эметип калган жери жок, чалынып кеткен жери жок, бул карачы. Ящикке салып койдум эле. Деп байкем болсо ошо келатканын уктум да. Анан мен кичине бер жагына жашынып алып, ал маараса кошо маарап, ошентсем деген бир убакта мени көрүп койду да. Эми ал чоң эле адам да. Басып келип анан кийин, сен эмне маарап атасың? Анан ал маараса кошо маарасың. Аябай борозип калды. Накта өзүнүн үнүн түрүсү андай эшикке чыгып алып анан кийин апам айтып берип атат. Бул козу маарабай эле Айнаш маарап атыптыр. Деп. Жакшы. Негизи бул кайсыл жаныбардын үнүн мындай туура озвучка кылуу сиз үчүн өтө оор болду? Маган эми оору деле жокко дейм. Себеп дегенде баарын эле туурай берем. Мен мисалы
эң эле оору жана силерде вот эркекти гана туура билбейм, бирок ошо эркектин үн туураганга дагы азыркы убакта ошо аракет жасап атам. Жакшы, азаматсыз. Дагы оозду кыймылдатпай, сүйлөгөнгө аракет кылып атам. Ички эмеден үн Органдар чыгарып, менен, ички органдар менен мындай оозду кыймылдатпай сүйлөгөнгө аракет жасап атам. Түшүнүктүү. Алгачкы жолу мындай озвучка кылганыңыз эсиңиздеби мындай тележаатында? Алгачкы ооба эсимде. КТРде иштеп жүргөндө эң биринчи ошо мен кечки жомок деген эмени жасап калдым. Передачаны жасап калдыңыз. Передачаны ошо долбоорду жазып алып кирип, анан кийин ошол долбоорго карата мен ошо кыргызча мультфильм көрсөтүшүм керек деп, жанагы «Ну погоди» деген эме бар эле. Мультфильм. Азыр деле аябай кызыктуу. Чоң кишилер, кичилекей балдар эмес, чоң кишилерге деле кызыктуу. Ошону мен жанагы эмени коёнду эметип калдым, озвучка кылдым, үнүн коштоп калдым. Анан баягы мен ага чейин да ошол тиги Курчак театрында иштеп жүргөм. Анан Курчак театрындагылар айтчу, эми баягы биздин Румяновбуз депчи. Баягы ошо Румянованын эмесине, үнүнө окшоп кетет деп. Анан ошону котордум. Анан кийин Түлкү деген мультфильм бар эле, ошону котордум. Беш тийин деген бар эле, ошону котордум. Ошо эң биринчи которгондорум. Куу түлкү деген бар эле. Тушу сыяктанган мультфильмдерди тез эле өздөштүрүп, анан кийин которгонго өтүп кеттим да. Жакшы. Негизи сиз которгон мультфильмдердин баардыгы азыркыга чейин коюлуп келет, жаңылбасам. Ооба, эми ал 3000ден ашуун мультфильмди ошо КТРКнын фондусунда турат. Сиз которгон 3000ден ашуун. 3000ден ашуун. Мына урматтуу ченегөлчүлөр, 3000ден ашуун. Анан кино, сериалдардан канча? Сериалдар болсо, эми баягы бай 100дөн ашык сериал бар, 70ден ашык, дагы 30 Чыңгыз хан деген сериал болду. Ошол Чыңгыз ханды биринчи ошо кинодо кыргызчалап котордук. 70 серия беле, 30 жок, 30 серия экен да. 30 серияны которгонбуз. Андан кийин эле түрктүн бир сериясы келди. Жаштар жөнүндө. Ошону котордук, 70 серия беле, ушундай болчу. Андан дагынан кийин жанагы Даңазалы доор. Даңазалы доорду да сиз котордуңуз. Даңазалы доорду дагы. Андан кийинки жанагы майда баягы орусча айтканда разовый деп коет. Түрктөрдүн кинолорун, орустардын кинолорун көбүнесе ошо кыргызчага которуп калдык да. Анан ошондой эле разовый жанагы чет элдин, Американын кинолорун дагы ошо которуп калдык да. Түшүнүктүү. Негизи эле кыргызчага которулган кино же мультфильм, сериал дегенде Айна Шаширова жана Орозбек Мусакеев деген үндөр кулакка угулат да, мындайча айткандачы. Орозбек Мусакеев менен да көп иштешип калсаңыз керек. Орозбек Мусакеев, ооба, ал киши ошо мен уже которуп кичине эметип баштаган деле, ал киши дагы баштап калды. Мен тиги ошо котормо жаатына өтүп атам, келип озвучка кылып бер депчи. Анан кийин эми баягы жок деп айта албайсың да. Өзүң баштап аткандан кийин анан тиги киши баштап калды. Анан жок дебейли, анан кийин мен ошо киши менен анан иштешип калдык. Чоң иштешип калдыңар. Котормо студиясында. Мындай бири-бириңиздерде атаандаштык болдубу? Ал дагы баштап Жок, аткан мен кезде. эми ал деген улуу киши, мен а киши менен атаандашкандай, мен андай эмем жок. Ошон үчүн а кишини сыйлап мен унча алган жокмун. Иштешкенге макул болдуңуз. Иштешкенге макул. Жакшы. Негизи буга чейин кыргыз телевидениясында кыргызча мультфильмдер болгон эмес да? Же болгонбу? Жок, болгон эмес, ага чейин болгон эмес. Алгачкыдан болуп сиздер баштагансыздар, алгачкы уже биз баштаганбыз. Ага чейин жалаң орусча берилчү. Анан эми азыр биздин Кыргызстанда баягы мурун
ошо мультфильмдер тартылса, азыр болсо жок эсе. Жок болсо, азыр тартылбай калды. Тартылбай калды. Бунун себеби эмнеде деп ойлойсуз? Мунун себеби баягы ошо мультфильмдер тарткан профессионалдардын баары тең баягы турмуштун шартына жараша баары башка жакка кетип калышкан да. Чет өлкөлөргө. Чет өлкөлөргө кетип калган. Анан азыр эми бизде ошо профессионалдар жок эсе. КТРде жанакы Керемет көчүт деген Мыкты долбоор болгонго. Мыкты долбоорду аны деген ошо Москвадан алып келип бир 2 орус баланы алып келип анан кийин тарттырып жасатышты го дейм. Ушундай. Жакшы. Негизи бул үн коштоодо биринчи эмнеге көңүл бурасыз? Биринчи баягы мультфильмде сценарий болот да. Ооба. Ошону биринчи окуп таанышып көрөм, анан баягы видеосун көрөм. Анан адеп анан кийин кайсыны мен коштойм, ошол каарманды карап аны баамдайм. Терс каарманбы же оң каарманбы? Үнгө дагы ошондой терс каарман, оң каарман болуп бөлүнөт да. Анан кийин мен ошо көбүнесе ошо терс каарман, оң каарманды аткарганга аябай мындай аракет жасайсыз. Аракет кылчумун. Анан көбүнесе мен терс каармандарга басым жасачумун. Терс каарман бул карышкыр, түлкүлөр да. Анан жана мен Айдан деген мультфильм бар го. Ооба. Көп сериялуу. Вот ошондо мен Айданды үн коштодум. Анан чегиткеге, кумурскага, анан жанагы сүлүк курт. Вот ошого басым жасадым. Сүлүк куртка себеп дегенде маган ошо сүлүк курт аябай жакчу да. Жакшы. Келиңиз, негизи бардык урматтуу телекөрүүчүлөр күтүп калды окшойт. Ошол Айдан мультфильминен сиз коштогон ошол эле Лунтик Айдан дейбизби? Айдан ошол кумурска чегирткелердин кыска мындай озвучка кылып бересиз. Жалпы телекөрүүчүлөр үнүңүздө эмес, сырткы келбет менен чогуу көрсүн деп турабыз да. Рахмат. Анда эмесе кичинекей бөбөктөр дагы карап отурса керек. Силер үчүн кичинекей бөбөктөр Айдан мультфильминен ошо Айдан менен сүлүк курт, анан кийин кумурсканын үчөөнү турап берип коет. Макул кеңес. Айдан бир күнү кумурскага айтат да, биз деген селкинчек жасап ойнобойлубу деп. Селкинчек эмес, мында опаң чычаң дейт го кыргызча. Анан ошону жасап албайлыбы деп. Анан кийин кумурска айтат, кумурскага келет да. Ой, сен эмне кылып атасың? Эмне кылмагылам, отурам жерде. Ой, деп экөөбүз деген жана селкинчек жасайбыз. Аны экөөбүз жасай албайбыз да. Кантип жасай албайбыз? Кел экөөбүз да мына мен деген кум ташып келем, сен болсо тактай алып келесиң. Тактайга күчүм жетпейт да. Жок, мен азыр чака менен көлдүн түбүнө аккуну кум алып келем, ал деген суу болот да. Бара бер, мен болсо тактайды көтөрүп алып келейин. Азаматсыз кол чабалар болсун, айдашайын. Жакшы. Негизи мындай атайын сизге оюн даярдап койгом. Атайын оюн. Мен жаныбарлардын аттарын айтам, сиз ошону турашыңыз керек. Даярсызбы? Даярмын. Атайын сиз үчүн. Анда эмесе баштадык. Коён. Мультфильмдеги эле коён. Мультфильмдеги эле. Жалаң мультфильмдегилер турайбыз. Саламатсыңарбы, достор? Менин атым Коене. Абдан жакшы. Түлкү. Ой, мен мына тамак издеп жүрсөм, буякта турбайбы? Эми болсо курсагым аябай тоет. Карышкыр.
Ey tülkü, sen kayakta jiresiň? İzdebele jirem. Beri gelç, moğu kuyruk seniki Tok. Vay, men cöcelerimdi istep jirem. Cöcelerim de jok. Kayak içtim de işte. Koyma o yerde olçu. İzdebele tavalmaya kaldım. Tokayga girip ketken okşavay bu. Koroz. Korozduk koşu tovuktun el özünde ele olur. Oşunda ele bolat, Koydukun geliniz. Me. Menin belki kozum kayaka gitti. Me. Azamatsız kol çağlar bolsun, barakelde. Талантыңызга таазим айнашайым. Келип бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Жалпы теле көрүүчүлөргө эркин микрофон. Урматтуу менин кичинекей бөөктөрүм, урматтуу кыргыз калкым. Азыркы айда орозо айы болуп турат. Сиздердин орозоңуздар кабыл болсун. Үй бүлөңүздөр менен бакытты алайлуу болуңуздар. Кичинекей бөөктөр болсо мына азыр мектепти бүтүп аткан учурлары жанагы 11 класстарга ак жол, ал эми 1 класстарга болсо жакшы эс алууга каалайм. Чоң рахмат дагы бир жолу келип бергениңиз үчүн, чыгармачылык ийгилик каалайбыз, бар болуңуз. Келип туруңуз бат-баттан. Кечирип коюңуздар, эми сиздердин дагы ушу санаттын жааматына дагы мен ыраазычылык билдирип кетейин. Сиздерге дагы ишиңиздерге чоң ийгилик каалайм. Дайыма ушундай программаңар көп болсун. Чоң рахмат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, эскерте кетчү нерсе, бүгүн бизде конокто көптөгөн мультфильмдердин, көптөгөн кинолордун, көптөгөн сериалдардын үнүн коштогон Айнаш Аширова болду.
Урматтуу теле көрүүчүлөр, биздин экинчи коногубуз эл ичинен чыккан элдик талант, өзгөчө өнөрлүү инсан, аккордеондо кол ойноткон Элдар Замиров. Саламатсызбы, Элдар? Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кош келдиңиз. Кандай келип алдыңыз? Кудайга шүгүр. Арсон 5. Жакшы азаматсыз. Таңкы Кыргызстан программасын элдердин баардыгын ойготуп бир жагымдуу чыгарма менен баштабайлы, кандай дейсиз? Келиңиздер, эмес бир шаңдурак чыгарма менен Келиңиз. Бекболбиев агабыздын Сиз мугалим, мен студент деген чыгармасы бар эле. Мына сага. Ушул чыгарма менен баштап берели, келиңиздер. Şamal buzba çaçımdı, men sabaka baram yazıp katımdı. Balkim özü sezer, meyli sezmesin, ayağında kattım, yazmayım atımdı. Ay kim bilir kim bilir, siz mugallim men student. Balkim bir gün aytasız, meni suyum de. Boş matematika okutasız daima Aksiyi esep yemez al başkada Ay jamgır nöşörlön böçür Jürögümdü ezi öçörlön böçür Tabışmaktı tatal tağdırlar bolup Balkim alda meni suyup sürseçü Ay kim millet kim bilir Siz mugallim ben student Balkim bir gün aytarsız meni süyüm de Boş matematika okutasız daima Aksiyi esep yemez al başkada Karabacaş kadar al başkaga Баракелде, кол чабуулар. Азаматсың, Элдар, кол чабуулар болсун, азаматсың. Негизи бул аккордеон ойногон эмне түрткү болду дегендейчи. Аккордеон эми бала кезимде кызыкчумун музыкага. Мектепте окуп жүргөндө эле аябай ырчы болгум келип, ушу сахна жаатында жүргөн байкелерин көрүп, качан ошолордой болом деп максат коюп кызыкчумун да. Ошондон улам мектепте окуп жүргөндө 6-7 класста чет албасам деле гитараларды комуздар мектепке апарып көтөрүп апарып жетимиш болуп үйрөнүп кызыкчумун да, кызыгуу бар эле. Ошол убакта эле аракет кылып чыгармачылыгымды ата-энем сыйлап, ушул ойноп аткан аккордеонду алып берип, буюрса аракет кылып атам. Жакшы, азаматсыз. Ийгилик каалайбыз. Негизи бул үйрөнүү оңой эле болдубу сиз үчүн? Же көп убакытты талап кылдыбы дегендей? Билбейм, бул ар бир адамга ар кандай болот да. Башкысы кызыгуу өтө күч болуш керек деп ойлойм. Кызыгуу өтө күч болуп, ошол ойногон инструментиңди сүйсөң, чындап сүйсөң, ойноп кетүү оңой эле болот го дейм. Демек, негизи мындай музыкасыз адамдар сүйгөн кыздар менен жүрсө, сиз аккордеон менен жүрөт экенсиз да. Жакшы. Сүйөм деп калбадыңызбы бул аккордеондучу? Анан сүйлөшүүлөр болобу аккордеон менен? Сүйлөшүүлөр албетте болот да. Кантип сүйлөшөсүз, мисалы, кызык болуп атат да. Мисалы, сүйлөшүүлөр эмес, эми аябай бук болуп турганда же аябай ырдагым келип турганда же болбосо бирдемеден эме болуп турганда, үйгө келип эч ким жок болгондо, айнектерди ачып алып эч ким жок болгондо бакыр ырдасам, ушунчалык бугум чыгат да. Ошондо эс алып калам да. Эс алып жыргап каласыз, Жакшы. Негизи ушу аккордеон менен дагы көптөгөн мындай музыкаларды ырдап келет экенсиз, анан попурилерди ажыратат экенсиз, попури ар кандай музыкаларды аралаштырып. Жаратпайм, ошо болгон чыгармаларды аткарып коем. Ошондон бирди көрбөйлү попуриден, кандай дейсиз? Попури болсо эми Aşıktı aябайым, canımdı kıynadın, emne üçün uşunça yürekti ilattın,
таң атып барата мулкана бозою сабакка баруучу жолумдан тосоюн сагыныч санамды шаттыкка толтуруп бул күндө экөөбүз сыр чечсек олтуруп жакшы эле көрөм жакшы эле көрөм жакшы эле көрөм өзүңдү чат калдым тоосун ашканда мен шар булут каптап асманда чачымдан сыйлап ойготтуң сен чатырда уктап жатканда чатырда уктап жатканда жакшы эле көрөм жакшы эле көрөм жакшы эле көрөм өзүңдү çatırda uktap, gölle kölle buktap, boz uyuda uktap jatkanda jakşele görüm, jakşele görüm, jakşele görüm özüngdü. Жазайı jamgır basılay Jaralı жүрөк жазылay Аскадай булуп баскан көңүлүм менин ачылбай Жалганчы жаздым демеби Азгырып сени кеттиби Жамгырга мени таштап жалыр карап койбу Жаз гүлүм жалгыз кеттимби Yaşamım içindeki Kaydasın bay çiçek Abi çavaleke Uçağımı seni izle Abi çavaleke Uçağımı seni izle Баракелде, азаматсың Элдар. Дүрүккөргөн дагы бир жол кол чабуулар болсун. Алдыда дагы кандай пландар болуп атат, Элдар айтсаң? Аккордеон аркылуу эмне кылайын деп атасың? Эмне жаңылыктар? Буюрса, Кудай буйртса аккордеон менен эле кетпестен, азыр учурда Мураталы Көрөңкеев атындагы училищеде 1-курс аяктап атам. Ошол окуумду улантып, чыгармачылыкка мындан ары чыгармачылык менен аракет кылып, чыгармачылык менен кетем деген ойдомун. Алдыда буюрса чоң максаттарым, тилектерим бар. Ошолорго жеткенге буюрса аракет кылабыз. Жакшы азаматсың, кыялдарың, максаттарың орундалсын демекчибиз. Ушул аккордеон жөнүндө түшүндүрүп кетсең, бул жакта кнопкалар эмне деп аталат, бул жакта кнопкалар эмне деп аталат дегендей. Аккордеон өзү булар кадимки эле билесиз, клавишалар булар. Клавишалар болот. Булар регистр, бул эме үндөрдү алмаштырып турат, мындай. Үндөрүн алмаштырып турат. Регистр деп коет, Бул жактан ушул музыканы ойнотуп турдаган музыканы, бул жактан бас кошуп берет. Жакшы. Негизи эң негизгиси болуп кайсыл саналат? Бул клавиша саналабы? Клавиш экөө тең саналат. Клавишаны ойноп туруп, баягы ойноп койсоң окшошпойт. Бул жагын ойноп туруп, бул жагын ойноп койсоң окшошпойт. Клавиша менен бул кнопкалар саналат экен да. Жакшы. Мындай өзүңүз аккордеон аркылуу мындай ырларды чыгарып атасызбы дегенде, автордук чыгармаларды чыгаргам, бирок эл алдын ырдап көрө элек экен. Ыр жазам. Onu da çıkarıp hareket kılıp görgüm. Hareket kılıp. Buyursa aldığım günlerde okup kalasızlar. Жақсы. Кайсыл Кыргызстандагы мыкты аккордеон ойногон инсандардан үлгү аласыз? Ушундай болсом экен, ушундай чыгармалар жаратсам экен деп кыялданып, максат коюп дегендей. Көп эле болсо керек эми сизде. Кыргызстанда көп да аккордеон ойногончулар. Барын эле ошондой качан болом деп максат коюп, ошондой болгум келип. Мисалы Кыргызстанда кыйын аккордеончулар Майрамбек Осмонов, Абизин Темиров агайларыбыз ошолордой болуп, Рыспай Абдыкадыров агайыбыздай ойногум келет буюрса. Жакшы. Күндө аракет кылабыз. Азаматсыз игилик чыгармачылык каалайбыз. Ойлогон ой максаттарыңа жетиңиз.
Жалпы теле көрүүчүлөр да күтүп калды окшойт, дагы бир чыгарма аткарып берсе деп. Келиңиздер, мен бул чыгарманы аткарганды тажабайм. Кайсы жерге барсам да ушул чыгарма аткарам, ошол сулуулар кайдан жаралат деген чыгарма. Келиңиз. Дагы бир атакка берене келиңиздер. Алчадай жүзүң өлтүрүп, аргандай ойго келтирет. Алдыртан күлүп карашың, адамды гана өлтүрөт. Көчөмдү бассам маралап, баса албам сага каралап. Айтчы жаным сенинди, сулуулар кайдан жаралат. Буралса белиңнен бурап, булактайын шылдырап. Айтчы жаным сенинди, сулуулар кайдан жаралат. Çaşların günde karargan, aydalın ılday taralgan. Sen üçün maskanak yolun, gelsençi maga kayradan. Göçümdü bassam marallap, basalbam sağa karallap. Ayçı canım sönümdü, sulular kaydan jaralap. Burasa belimden vurap, bulaktayının şıldırap. Ayçı canım sönümdü, sulular kaydan jaralap. Ayçı canım sönümdü, sulular kaydan jaralap. Азаматсыз, элдарыбыз азаматсыз. Мындай чыгармаларга кол чабуудан да тажабайбыз дегенде бул кол чабуулар сиз үчүн. Жалпы теле көрүүчүлөргө каалоо тилегиңиз. Келиңиздер эмесе, биринчиден эле кыргыз элим, ассаламу алейкум. Жалпыңыздардын Рамазан айы кут болсун, кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Сиздердин да ишиңиздерге ийгилик. Чоң рахмат сизге дагы. Дагы кыргыз элинде тынчтык болсун, молчулук болсун. Ошол кыргыз элибиз өнүгүп өсө берсин. Рахмат. Кыргызстан. Рахмат, айтылган каалоо тилектер кабыл болсун. Келип бергениңиз үчүн сизге дагы чоң терең ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто элдик талант Элдар Замиров болду. Барыңыздарга кутман таң, урматтуу теле көрүүчүлөр. Пайдалуу кеңеш рубрикасы айымдар үчүн каяктан кандай баага, мындайча айтканда арзан баада мыкты сапаттуу кийимдерди алса болот деген суроого жооп издеп көрдүк. Анан албетте эле ушул улетный цены дүкөнүнө келдик. Айымдар үчүн канча сомдон канча сомго чейин кийимдер бар экенин алдыдагы материалга көңүл бурсак. Саламатсыздарбы? Биз бүгүн сиздерге айымдар үчүн кийимдерди көрсөтмөкчүбүз. Бул жакта илинип турган бизде сарафан комплект, бул сарафан футболкасы менен. Бул комплект 400 сом турат. Арзандатуу менен 320 сом гана болот. Булар азыр мода болуп жатат. Жана ошондой эле бизде түрдүү көйнөктөр бар. Булар Индиянын көйнөктөрү. Ошондой эле бизде мероприятияларга кийгенге, той топурга кийгенге көйнөктөр бар. Ошондой эле бизде апаларга, эжелерге ылайыктуу көйнөктөр бар. Булардын баасы 450 сом, арзандатуу менен 360 сом болот. Ошондой эле бизде костюмдар бар. Спорттук костюмдар, жайкы булар, шымдары менен. Булар 800 сомдон, арзандатуу менен 640 сом болуп жатат азыр. Жана ошондой эле мындай костюмдар, булар дагы шортиктери менен, булар 400 сом гана, арзандатуу менен 320 сом. Ошондой эле муну офиске дагы кийсе болот. Булар дагы костюмдар. Булардын баасы 500 сом, шымдары менен, арзандатуу менен 400 сом болот. Булардын түрлөрү өтө көп, өңдөрү бар. Мындай кыска футболкалар, муну жаш кыздар көп кийишет. Булардын баасы 230 сом, арзандатуу менен 184 сом болот. Жана дагы бизде футболкалардын түрү өтө көп. Бул футболкалар 230 сомдон, арзандатуу менен 184 сом болот. Ошондой эле мындай
бошураак футболкалар. Булар бизге бүгүн жаңы келип түштү. Бизде күнүгө товар келип түшөт. Күнүгө жаңылануу болуп турат биздин дүкөндөрдө. Ошондой эле бул спорт менен машыкканга костюмдар. Булардын баасы 330 сомдон, буга дагы 20% арзандатуу болот. Ошондой эле эжелерге ылайыктуу кофталар. Бул кофтанын түрлөрү өтө көп. Булардын баасы 220 сомдон, арзандатуу менен 176 сом болуп жатат азыр. Урматтуу теле көрүүчүлөр, Махабат айым айымдардын кийимдери менен сиздерди тааныштырып өттү. Сиздерге жаккан кийимдер болду деген үмүттөбүз. Ал эми биз дагы бир эксперимент кылгантабыз. Мына менин жанымда суйкайган Алина деген кыз турат. Алинага дагы бүт ушул кийимдердин бардыгын кийгиздик. Канча сом турат экен биргеликте аныктамакчыбыз. Мына бул үстүндөгү футболкасы 250 сом, бул сумкасы болсо 150 сом, ал эми бул шымы болсо 250 сом жана бут кийими 250 сом. Мына урматтуу теле көрүүчүлөр, бул Алинага кийилип турган кийимдин бардыгы 900 сом болуп чыкты. 900 сомду арзандатуу менен алсаңыздар 720 сом болот. Демек, ар бир айым үчүн, суйкайган сулуулар үчүн бул жактан келип 720 сомго сонун кийимдерди алсаңыздар болот. Сиздер менен мен Бактияр Асаналиев болдум. Кийинки рубрикалардан көрүшкөнчө аман туруңуздар. Gül bahçanı aralap ekibimiz birge жүрөбүз. Göz артышат бизди карап, барысы жашы карысы. Көз тиди суық көздөр, билбедим көздөр тиди. Биздин сүйүм муздап барат, барган сайын муз болуп барат. Сен мени алдадың, алдадың, дагы алдадың. Мен байкуш алдандым, алдандым, дагы алдандым. Сен мага сүйөмүн, сүйөмүн деген сөздөрүң кайда? Мен болсо ишенип, ишенип жүрүп мен кайра, кайра деген сөздөрүң кайда? Ишенме мен эмес сага, сага. Өчүрдүм болгон сүйүмдү, ишеничим түгөндү, сага болгон баары түгөндү. Эми жалгыз кетсемби, жер жүзүнү тентип кетсемби, же болбосо бул аламды колум шилтеп таштап кетсемби. Сен мени алдадың, алдадың, дагы алдадың. Мен байкуш алдандым, алдандым, дагы алдандым. Сен мага сүйөмүн, сүйөмүн деген сөздөрүң кайда? Мен болсо ишенип, ишенип жүрүп мен кайра, кайра деген сөздөрүң кайда? Ишенбеймин эмес сага деген сөздөрүң кайда? Ишенбеймин эмес сага.
сага. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүнкү Таңкы Кыргызстан программабыз сиздерге жакты деген үмүттөбүз. Кызматыңыздарда мен Бактияр Асаналиев болдум. Кийинки программадан көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Ыйласам ар бир үнүм жүрөгүмдө, сүт берип сүйүм менен уктаткансың. Бой жетип мен алыстап караныңдан, ойлонуп эт жүрөктү орутасың. Жок апа, сенсиз алыс канат кактай, кайгырган жүрөгүңдү кантип актайм. Мен үчүн сенин барың эң чоң бакыт. Жок болсоң бул жашоодо кантип жашайм, кантип жашайм, кантип жашайм. Сен менин таңшы оламсың күндө аткан, намысыңды апа кебай ыйык сактайм. Мен үчүн канча
yaşayım Kandip yaşayım